Орусиянын Airbus A321 учагында каза болгондордун денеси Санкт-Петербург шаарына алып келинди. Аларды алып келүүгө Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ил-76 учагы Каирге жиберилген. Кырсыктан курман болгондорду таануу Петербургда жүргүзүлмөкчү. Эскерте кетсек, A321 учагы 31-октябрь күнү эртең менен Египеттин Шарм-эш-Шейх курорттук шаарынан Санкт-Петербургду көздөй жөнөп, Синай жарым аралында кыйроого учураган эле. Учактагы 224 жүргүнчүнүн баары каза болгон. Учурда кырсыктын себептерин тактоо иштери уланууда. Сомалинин Могадишо шаарындагы Сахафи мейманканасында теракт катталды. Анда имараттын алдында жарылуучу зат орнотулган унаа жардырылып, андан соң куралдуу чабуул башталган. Айрым күбөлөрдүн айтуусунда өткөн суткада катталган окуяда куралдуу кишилер келип, мейманкананын кызматкерлерине карай ок чыгара баштаган. Кырсыктан 15ке жакын киши каза болду. Андан соң кол салган кишилер полиция тарабынан жок кылынып, чабуул Аш-Шабаб согушкерлер уюму тарабынан жасалганы маалым болду. Өлкөдө аталган топтун террорчулары тынымсыз теракт уюштуруп, куралдуу кагылышууларды жасап келет. Туркиянын Мардин провинциясында жарылуу катталды. Анда Сирия менен чектешкен аймактагы Нусайбин шаарында калктуу конуштардын биринде автоунаа жарылып, соода борборунда өрт башталган. Кырсыктан 20га жакын киши түрдүү жарааттар менен жергиликтүү ооруканаларга жеткирилди. Алардын айрымдары жарылуудан, кээ бирлери соода үйүндөгү түтүндөн жабыркаган. Окуя өткөн дем алыш күнү кечке маал катталган. Учурда кырсыктын себептери иликтенүүдө.